5-апрель. Сот күнүндөгү китептер. Жер үстүндө жашагандардын бардыгы, ысымдары дүйнө жаралганда эле союлган козунун өмүр китебине жазылбаган адамдар ага таазим кылышат. Аян 13:8. Ысымдары өмүр китебине жазылгандардын баарынын куткарылуусу сакталып турат. Ал китеп союлган козунун өмүр китеби деп аталгандыктан, өмүр китебине жазылгандардын куткарылуусунун сакталып турушуна кепилдик бере алат. Бул китепке ысымы жазылгандар өздөрүнүн жакшы иштери үчүн куткарылган эмес. Алар Машаяктын курмандыгынын негизинде куткарылышкан. Бирок Жакан Аян китеби 20-бөлүм 12-аятта мындай дейт: Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды. Ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Эгер биз Машаяктын өлүмү аркылуу куткарылсак, анда эмне үчүн жасаган иштерибизди камтыган китептер сот күнүндө каралышы керек? Буга жооп мындай: ишенимибизди жана Машаяк менен болгон биримдигибизди ачык ырастаган, Машаякка тиешелүү экенибизди көрсөтүп турган жетиштүү далилдер жасаган иштерибизди камтыган китептерде жазылып турат. Аян 21-27-ни карасак, ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт. Жийиркеништүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт. Ысымы козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет. Мунун жыйынтыгында өмүр китебине жазылган адам өлүмдөн гана эмес, ошондой эле жийиркеништүү, күнөөлүү иштерди жасагандан да арылат. Мисалы, Айкаш-Жыгаштагы ууруну эстеңиз. Ыйса анын бейишке кирерин айткан. Бирок анын жашоосунун 99,9% күнөө болсо, китептер ачылганда ал үчүн кандай сот болот? Анын куткарылуусу Машаяктын каны менен сакталып турат. Анын ысымы союлган козунун өмүр китебинде болот. Анан Кудай китептерди ачат. Биринчи, ал анын өмүр бою жазылган күнөөлөрүн алып, уулунун жогорку курмандыгы менен жарыялайт. Андан соң Кудай андагы уурунун Айкаш-Жыгаштагы укмуштуудай өзгөрүүсү жөнүндө жазылган эң акыркы бетин окуйт. Бул анын жашоосундагы Кудайдын иши жана бул нерсе сот күнүндө уурунун ишенимин жана анын Машаяк менен болгон биримдигин тастыктап турат. Ал өзүнүн иштеринин негизинде эмес, Машаякка болгон ишеним аркылуу куткарылат. Ошондуктан мен китептердеги биздин ишенимибиз жана Машаяк менен болгон биримдигибизди ырастаган далил жөнүндө айтканда, бул жазууда жаман иштерге караганда жакшы иштер көбүрөөк камтыларын айткан жокмун. Мен Машаяктагы чыныгы ишенимди, чыныгы кайра тирилүүнү жана Машаяк менен болгон биримдикти көрсөткөн жашоо камтылары жөнүндө айтып жатам. Биз ар бир күндү дал ушундай Машаякчы катары жашашыбыз керек. Бизде эч кандай айып жок экенине, биздин ысымыбыз өмүр китебинде жазылганына, бизде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенип жашашыбыз керек.